Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бул тасманы катталуучуларыбыздын арасынан көпчүлүгү суранды эле. Андыктан алардын дагы суранышын четке какпай 2013-жылы тартылган Олимптин кулашы аттуу тасманы көрөбүз. Сиздер буту голду кенен жайып алдыңкы мүнөттөр мыкты өтүшүнө толук ишенип, тасманы көрүүгө даярданып калсаңыздар, акырындан баштай берели. Башында Американын өлкө башчысы өзүнүн жан сакчысы Майк менен боксташып жаткан. Анда Майк өлкө башчысын кайра соккулап: "Сиз анча деле боксер эмес экенсиз. Батыраак кыймылдасаңыз болбойбу?" деп эле беттерине ургулай баштайт. Бирок өлкө башчысы канчалык аракет кылбасын, жан сакчысына жооп кайтара албады. Анткени анын жашы бир аз улуураак болуп, алдан тайый баштаган эле. Биз мындан соң президенттин аялы менен анын баласы Конорду көрөбүз. Алар татынакай болуп саркеч кийинип алып, Рождество майрамын майрамдаганы кетип бара жатышкан. Бул күнү аба ырайы катаал болуп, шамал жүрүп, каарлар менен борошо дагы башталып калды. Биринчи бара жаткан унаанын үстүнө талжы кылып, ал башкаруусун жоготуп, президент бара жаткан унааны сүзгөн кезде ал дагы кайып кетет. Окуя көпүрөнүн үстүндө болуп жаткандыктан президент менен аялы олтурган унаа көпүрөдөн асылып калып, Майк баш болгон жан сакчылар чуркап барып эле аларды куткарууга кирише башташты. Анда Майк асылып турган унаа түшүп кетерин байкап калып, президент аялымды куткар дегенине карабай эле аны унаадан сырткары чыгарып алды. Ошентип бул окуяда президенттин жубайы баласынын көз алдында каза таап калат. Ошентип бул окуянын өткөнүнө 1,5 жыл дагы болуп калган. Анда Майк мурдагыдай болбой, бир аз энергиясы жок, көңүлү дагы чөгүп жүргөн. Анткени ал бул убакта президенттин коопсуздук кызматында иштебей, катардагы эле кеңседеги тартип сактоочу болуп калыптыр. Жумушунун көптүгүнөн аялына толук көңүл бура албай, аны дагы капагып алды окшойт. Биз мындан соң өлкө башчысы менен анын баласы Конорду дагы көрөбүз. Алардын дагы жүзүндө мурдагыдай жайдарылык жок. Анткени Конордун апасы өтүп кеткени аз келгенсип, атасынын дагы жумушу көп болуп, ага убактысы такыр эле жетпей жаткан. Ошентип бул күн дагы башка күндөрдө эле эч өзгөчөлүгү жок башталып, элдин баардыгы өздөрүнүн жумушу менен алек болуп, бейпилдикте тыптынч эле жашап жатышкан. Биз ушул убакта Вашингтондон өтө алыс эмес жерде бир учак бара жатканын көрөбүз. Ак үйдө болсо президент өзүнүн кол астындагы министрлер менен сүйлөшүп, андан соң Түштүк Кореянын премьер-министри Ли өзүнүн жан сакчысы Пак менен келип президентке жолугууга кирип кетет. Бул убакта жанагы учактын жанына эки тик учак келип: "Сиз туура эмес жакка учуп келип алдыңыз. Өзүңүздүн ким экениңизди атаңыз жана батыраак аэропортко барып конуңуз" десе, учактагылар капталдагы мылтыктарды чыгарып эле тик учакты жок кылып салат. Бул маалымат ак үйгө бат эле жетип, премьер-министр менен сүйлөшүп жаткан өлкө башчысын дароо эле жан сакчылар алып жөнөп, премьер-министр Лини анын жан сакчысы Пак менен кошуп эле ак үйдүн жертөлөсүнө алып түшүп кетишти. Көрсө протокол боюнча мындай учурда президентти коргош үчүн ак үйдөгү жөнөкөй адамдардын бардыгын чыгарып, мылтыктарын көтөрүп, жан сакчылар ак үйдү тегеректеп эле бир нерсеге даярданып калышат. Жанагы учак болсо ак үйгө жакындагандан жакындап барып, бир кезде куралын чыгарып, жай тургундарды катарынан эле аткылай баштайт. Бул убакта ызы чууну байкаган Майк дагы кеңсесинен чыгып эле чуркап жөнөгөн. Учактагылар ак үйгө жетип, ал жердегилерди аткылап, жан сакчылардын көпчүлүгүн жок кылып салат. Бир кезде аркасынан тик учактардын бири келип жанагы учакты атып, ал коргонгонго аракет кылса дагы арткы канаты жарылып, ошол жерде кырсыкка учурады. Учакты жок кылгандан кийин ал жердегилер эми бардыгы тынчып калды окшойт деп. Бул убакта Майк дагы ак үйдүн алдына жетип келип калган экен. Бирок тынчтык убакыт көпкө созулган жок. Анткени эки жактан кайра эле жарылуулар башталып, ак үйдүн коргонун дагы жардырып жиберишип, ал жердеги жүргөн саякатчылардын арасынан кээ бирлери баштыгынан мылтыктарын алып чыгып, жада калса жанагы Кореядан келген делегаттардын арасынан кээ бирлерди ак үйдү аткылай баштайт. Бул жанкечтелер өтө бир катуу даярданышкан экен. Анткени алар ак үйдү басып алууда өтө бир башкача ыкчамдык көрсөтүп, бир убакта жанагы президентти коргойбуз деп алып кирген бункердин ичинде да кызы чуу башталып кетет. Буга чейин премьер-министр Ленин жан сакчысымын деген Пак президентти барымтага алып алды окшойт. Сыртта болсо жанкечтер таштанды ташый турган унааларды айдап келишип, анын ичинен чоң мылтыктарын алып чыгып эле патыратып аткылай башташат. Ошентип ак үйдүн коргоочулары баардыгы биринин артынан бири жок болуп, Майк жалгыз эле ак үйгө качып кирип кеткенге жетишип калат. Бул убакта Пентагондогулар Американын ак үйү толугу менен жанкечтилердин колуна өткөнүн түшүнүп калды. Кызыгы ак үйдү коргош үчүн жоокерлер 15 мүнөттө гана жетип келишкен. Жанкечтилер болсо ак үйдү толугу менен 13 мүнөттө басып алышат. Пентагондо генерал Клеркс эми эмне кылабыз деп олтурушкан кезде, аларга байланышка Кореянын премьер-министри Ли чыгат. Бирок аны атып салышып эле аркасынан президентти көрсөтүштү. Анда Пак сөз баштап, ак үйдүн айланасында жоокерлерди арткага тарткыла. Болбосо мен өлкө башчыңарды жок кылам деп өзүнүн ультиматумун коюп, генерал аргасы кетип жоокерлерин арткага тартканга туура келди. Сыягы биз мактаган өтө күчтүү армиясы бар деген Американы басып алыш оңой эле окшойт. Бул убакта ак үйдүн ичинде жалгыз калган Майк өзүнүн ишин баштап, курал жарак издеп жүрүп, видео байкоону башкарып олтурган адамды өлтүрүп салып, анын чөнтөгүн караса Конордун сүрөтү бар экен. Анда Майк видео байкоону өчүрүп салат дагы андан ары сапарын улап кетет. Биз ушул убакта жанкечтилердин ак үйгө кантип даярданып киргенин түшүнөбүз.
Көрсө өлкө башчысынын жан сакчыларынын бири Дейв бул адамдарга сатылып кеткен экен. Анда өлкө башчысы ага карап сен эмнеге мындай кылдың десе, ал өлкө башчысына мен сизди шайлаган эмесмин го деп коет. Пак болсо адамдарына мунун баласы Конорду тапкыла деген буйругун берет. Бир кезде Пентагонго келген спикерге кайрылышып, азыр президентибиз барымтада отурат. Сиз эми убактылуу колуңузга башкарууну алышыңыз керек деп тегерек столго Аланды башчы кылып олтургузуп коюшту. Бул убакта Ак үйдө жүргөн каарманыбыз ал жерден байланыш аппаратын таап алды. Ал буга чейин Ак үйдө көп жылдардан бери иштеп жүргөндүктөн кайсы жерде эмне бар экенин бардыгын билет экен. Бир кезде Пак Пентагонго байланышка чыгып, силер Япониянын жээгинде турган Американын жоокерлеринин бардыгын алып чыгып кеткиле. Эгер антпесеңер мен барымтада олтурган өлкө башчыңарды жана башкаларды чекеден өлтүрө баштаймын. Эми чечим өзүңөрдө да өчүрүп салса, аны уккандар эмне кылышын билбей олтуруп калышып, Алан ойлонуп олтуруп кол астындагыларга мага бир кофе алып келип бергиле. Ишке киришели деп бардыгына буйрук бере баштайт. Анда Пак барымтадагылардын бирөөсүн алып чыгып эле мойнуна бычак такап аны коркута баштады. Көрсө Америкадагы ядролук жарылуучу заттардын өзүн өзү жок кыла турган кодун 3 башкага бөлүп аны 3 адам гана билчү экен. Ошондуктан бул мойнуна бычак такалып турган адам алардын бирин билгендиктен аны коркутуп кодду алып алышып, аны бункердеги компьютерга тере башташат. Сыягы жанкештилердин Конорду тап деген буйругундагы себеби ушунда окшойт. Анткени териле турган сырсандын бирин президент өзү билгендиктен аны айтпай коет деп коркушуп, баласы Конор аркылуу айттырабыз деген планы бар окшойт. Бул убакта байланыш аппараты менен каарманыбыз Пентагонго байланышка чыгып калган эле. Анда спикер ага буйругун берип, сен Конорду батыраак табышың керек. Болбосо алар ядролук куралдарыбызды жок кылып сала турган болсо, Америка дүйнө алдында толугу менен алсыз болуп калат деп айтат. Бул убакта бункердеги жанкештилер видео байкоону кайрадан жандырганга аракет кылышып, ал жерде Майктын видео байкоого түшүп калганын көрүшүп, аны Дейвден мунун ким экенин сурашат. Анда Дейв бул тартылып жаткан тасманын башкарманы Майк. Ал баардыгыбызды өлтүрүп коюшу мүмкүн десе, Пактын жини келип аны тезирээк тапкыла деп адамдарына буйругун берди. Көрсө бул убакта Майк Конорду таап алган экен. Ал бул жакта иштеп жүргөндө Конордун ар дайым бекинип алган жерин эстеп, ошол жака кирсе, Конор ошол жакта бекинип олтуруптур. Бир кезде ал жерге жанкештилер келип алып эле аткылап башташып, Конорду алып алган Майк ал жерден качып жөнөп, аба алмаштыруучу түтүкчөнүн бирине келип ал жерден Конорду чыгарып жибергенге аракет кылып, Пентагон менен байланышка чыгып, силер Конорду тосуп алгыла, мен азыр жөнөтүп жиберем десе эле, ал жерге жанкештилердин бири келип калган кезде Майк аны муунду өлтүрүп салат дагы Конорду сыртка жөнөтүп жиберди. Сыртта турган эки жоокер Конорду ал жерден алып чыгып кетишип, Алан каарманыбызга ыраазычылыгын билдирип, эми өлкө башчысын да куткарганга аракет кылалы деп айтат. Каарманыбыз эки жанкештини барымтага алып аларды сурак алып жатып, жооп беришпей күлүп жатканда бирөөнү дароо эле мойнуна бычак сайып өлтүрүп салды. Муну көргөн экинчисинин жүрөгү түшүп баардык нерсени айтып берип салат. Көрсө бул кылмышкер Пактын чын аты Йосон Канг экен. Ал Түндүк Кореяда туулуп өсүп, бирок атасы кылмыш кылгандыктан мамлекет тарабынан атууга кетип, апасы менен Түндүк Кореядан качып кетип атып, апасы дагы миналардын бирине жарылып өлүп калыптыр. Өзү болсо дүйнөдөгү эң эле изделип жүргөн кылмышкерлердин бири экен. Анткени ал 2004-жылы Британияда дагы жардыруу жасап, дүйнө тыңчыларынын бирөөсү дагы бул кылмышкер тууралуу маалымат таба алышпаптыр. Анан да жанкештилер жалпы 40 болсо азыр 28 эле калган болот. Бул убакта кылмышкер өзүнүн ишин улантып, экинчи адамды алып чыгып алып, андан сырсанды сурай баштады. Бул аялдын аты Рут, ал коргоо министрлигинин башчысы эле. Аны канчалык уртокмокко алышпасын, Рут такыр эле сырсанды айтпай койгондуктан, өлкө башчысы аны көрүп чыдай албай, сен сырсанды айта бергиниң. Буларга 3-чү сырсан керек, аны мен билем, мен буларга эч качан айтпаймын. Сага буйрук берем, айтканың деп Руттун келтек жеп жатканда боор аны айттырып салат. Пак бир кезде анын адамдары Майкты өлтүрө албагандыгын түшүнүп, ага байланышка чыгып, сен буга чейин өлкө башчысын аялын дагы коргой албай өлтүрүп алгансың, эми өлкө башчысын коргоймун деп ойлоп жатасыңбы? Көп эле ал нерседен үмүт кылбай эле кой десе, каарманыбыз ага жооп кайтарып, сен адамдарыңды санай берсең болот, мен аларды чекеден өлтүрө баштаймын дейт. Анда Пак жанында турган Дейвге аны барып батыраак өлтүрүп келгенде буйругун берди. Ошентип Майкты издеп келе жаткан Дейвге Майк жолугуп калып, экөө сүйлөшүп олтуруп калат. Анткени Майк Дейв менен мурдадан иштеп жүргөндүктөн аны таанып калып, бирок ал кылмышкерлер тарапта экенин билбейт эле. Бирок Дейв өзүнүн сөзүнөн жаңылып, кылмышкер Пактын атын атап алат. Анда Майк бир нерсени сезип калып эле экөөнүн ортосунда мушташ башталып кетет. Кантсе да Майк Дейвге караганда бир топ эле күчтүүрөөк экен. Анткени Дейв колуна бычак алып алса дагы Майкты жеңе албай, кайрадан бычактан өзү жаракат алып, жарадар жаткан Дейвге Майк келип, сен туура эмес иш кылдың, бирок өлөрүңдүн алдында туура иш кылып кой деп өзүнүн байланыш аппаратын берип, Дейв Пакка мен Майкты өлтүрдүм, кабатыр албай эле койсоңор болот деп айтат. Мындан соң Майк Дейвди биротоло өлтүрүп салды. Бул убакта Пентагондо генерал Кларк өзүнүн адамдарына буйругун берип, 6 учкуч менен жоокерлерди жөнөтүп, Ак үйдү тезирээк тазалагыла деген буйругун берип койгон экен. Анда Майк аларга байланышка
чыгып силер туура эмес кылып жатасыңар. Бул кылмышкерлердин асмандан коргонуу үчүн өтө бир күчтүү куралы бар экен. Учактарды арткага кайтаргыла десе генерал анын сөзүнө башындагы оорутпай коет. Анда учкучтардын тагдырлары так эле Майк айткандай өтө бир катуу каршылыкка учурап, учактарга катуу октор атылып, биринин артынан бири кулап жатышты. Бул убакта Майк убакыттан пайдаланып гранатомет алып алып, жанагы учактарды жок кылып жаткан куралды жардырып жиберет. Бирок ал турган жака учактардын бири кулап түшүп, ак үйдүн жарымы эле жарылып кетти окшойт. Анда Пак Пентагонго дагы бир жолу байланышка чыгып, алардын көзүнчө эле министрлердин бирөөсүн атып өлтүрүп салды. Ал өзүнүн талабын дагы бир жолу берип, силер Япониянын четиндеги жоокерлериңерди чыгарып кеткиле. Менин максатым силер экиге бөлүп койгон Түндүк Корея менен Түштүк Кореяны бириктириш. Эгер айтканымды кылбасаңар, кийинкиде президентиңерди өлтүрөм деп айтат. Бул убакта жарылуудан араң эле тирүү калган Майк өзүнө келет. Ал биринчи эле Пентагон менен байланышка чыгып, силер каалаганыңыздарды кылып көрдүңүздөр, бирок эч майнак чыкпады. Эми мага уруксат бериңиздер. Мен президентти куткарганга аракет кылайын десе, спикер Алан ага уруксатын берип, эми өлкөбүздүн тагдыры сенин колуңда деп айтат. Анда каарманыбыз дароо эле аялына коңгуроо кылып, ага жакшы көргөндүгүн айтып, буйруса кечинде үйдө жолугабыз деп жакшы сөздөр менен коштошуп эле өз ишин баштады. Ал биринчи эле Пакка видео байланыш менен чыгат да аны коркута баштайт. Аз эле убакыт калды, мен сенин түбүңө жетемин. Эми эч кандай түз эфирге чыга албайсың деп эле видео байланышты өчүрүп салган кезде Пак Пентагон менен дагы байланышка чыга албай калат. Ал анда жини келип коргоо министри Рутты алып алып эле эшикке адамдар менен чыгып жөнөйт. Көрсө анын максаты элдин көзүнчө Рутту атып салуу экен эле. Бирок анын ою ишке ашпай, алыс эмес жерде турган каарманыбыз Майк аларды аткылап, кээ бир адамдарын өлтүрүп, Пак өзү кайрадан эле бункерге качып кетип калат. Ак үйдөн алыс эмес жерде турган жоокерлер Рутту куткарып калышат. Бирок бул убакта Пактын Пентагонго берген убактысы бүтүп калган эле. Ошондуктан спикер буйругун берип, Пактын айткан нерселеринин баардыгын аткарышып, ал чөлкөмдөн Американын жоокерлери кетип жаткандыктан Түштүк Корея менен Түндүк Корея бири-бири менен согушка даярдана башташат. Ал эле эмес, Кытай менен дагы Россия согушка даярдык көрө башташып, кыскасы дүйнөлүк согуш чыгып кетүүнүн алдында туруп калды окшойт. Бул убакта кылмышкерлер дагы кетүүгө даярданышып, ал жердеги барымтага алынган адамдардын баштарына каптарды кийгизип, аларды катарынан тизип алып эле ак үйдөн алып чыга башташат. Бирок баардыгынын башында кара каптар болгондуктан кимиси кылмышкер, кимиси барымтага алынган адам экени билинбей калат. Кантсе да алардын баардыгын учакка салып алып кетип жаткан жерден эле учак жарылып кетти. Муну көрүп олтурган Пентагондогулар түшүнбөй эле өлкө башчысы өлдү окшойт деп эле эмне кылышын билбей калышат. Анда спикер Майкка биз президенттен айрылып калдык окшойт десе, Майк бул нерсеге ишенгиси келбей, бул кылмышкер Пак жөнөкөй адамдай көрүнбөйт, ал жөн эле өлүп калышы мүмкүн эмес. Мен бункерди текшерип чыгайын, алар балким дагы деле ошол жакта болсо керек деп жөнөп кетет. Көрсө Пак чындап эле кээ бир адамдар менен президентти ал жакта алып калып, жанагы сырсандын үчүнчүсүн терип, ядерный жарылуучу заттардын баардыгын ишке киргизип коет. Көрсө анын максаттарынын бири Америкадагы ядролук заттардын баардыгын жардырып, Америка өлкөсүн түп тамыры менен жок кылайын деген экен. Ошентип 5 мүнөттүк таймерди коюп алар чыгып бара жаткан жерден эле алдынан Майк чыгып калат. Ал жанкештилерди чекеден өлтүрүп жатса, бул убакта президент дагы Пакка кол салып өкө мушташып жаткан жерден президент жарадар болуп калып, адамдардын баардыгын жок кылган Майк Пактын өзү менен мушташа баштайт. Экөө бир топ убакыт мушташып, акырында Майк бычак менен Пакты башка сайып өлтүрүп салат. Андан соң каарманыбыз президенттин жанына барса, ал жарылуучу заттарды токтотуш керек деп кыйкырып, Майк бункердеги компьютерге барат дагы Пентагонго байланышка чыкты. Анда Пентагондогулар жарылуучу заттарды токтотуучу сыр санды айтып, каарманыбыз таймер бүткүчөндө эле ал санды жазганга жетишип, бүтүндөй өлкөнү сактап калат. Ошентип достор, ушундай бактылуу мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз да аягына чыкты. Андыктан тасма жөнүндө оюңуздарды калтырып, досторуңуздар менен бөлүшүп, анан да сиз билген мыкты тасмалар болсо сунуштап турууну унутпаңыз. Андыктан достор, кийинки тасмага чейин көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, өз өлкөбүздү ар дайым сүйүп жүрөлү.